өтөбүз Кудай буйрса. Дагы бир токтоло кетүүчү жагдай мынакей ушу октябрдын 5-нен кийинки толкундоолордо мына Коопсуздук кеңешинин төрагасы катчысы кызматтан алынып, анын ордуна мына Кеңешбек Дүйшөбаев 14-октябрда дайындалды эле. Ал киши дагы мынакей кечээ күнү кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган экен. Бүгүн эле ушул анын ордуна Коопсуздук кеңешинин катчысына генерал-майор Мусаевдин дайындалгандыгы тууралуу маалымат чыкты. Деги эле ушундай кадрдык алмашуунун бүгүнкүдөй учурда зарылчылыгы бар беле? Эми Кеңешбек Дүйшөбаев бул пенсиядагы адам. Анан бул биринчиден, экинчиден анын Коопсуздук кеңешинин башында отурганга моралдык укугу жок. Ошондуктан алмаштырдым. Анткени ал 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча, андан кийин түштүктөгү окуялар боюнча, Коогалаң боюнча жооп бериш керек. Анткени ал улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болуп отурган ошол мезгилде. Чараларды алдын ала көргөн эмес. Бул дагы териштирилет, ал жоопко тартыла турган адам. Анан кантип Коопсуздук кеңешинин башында туруш керек ал. Ал эми Мусаевдин келиши боюнча? Ал бул генерал-майор өзү, бул аскер адамы. Муну мен ошол жаш, тажрыйбасы мол, ошол Коопсуздук кеңешин алдыга сүйрөп алып кете алат деп, баардык жагынан ошо мурда ушул биз баягы стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен иш алып кете алат деп ишенип туруп койдум аны. Дүйшөбаев мынакей бүгүн эле ошо маалымат жыйынын уюштуруп, айрым баягы учурлар боюнча, фактылар боюнча кенен маалымат берди. Анын ичинде ошо бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Раим Матраимовдун, Крим чөйрөдө аты айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин кармалышын спектакль деп атады. Сиз бул боюнча оюңуз кандай? Дүйшөбаев 30 жылдан бери күч органдарында иштеп келатат. Өзү генерал наамы бар. Кенедей сержанттан бери өсүп келген адам өзү. 30 жылдан бери, 40 жылдан бери ушул Союз мезгилинен бери күч органдарында жүрөт. Бирөөнү камап ушу бир тыйын пайда келтириптирби мамлекетке? Сиз барып ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү ошо Дүйшөбаевден. Сиз ошо шоу болсо дагы уюштуруп, ошо алып келип миллиарддарды, миллиондорду төктүрүп көрүптүрбү? Кустуруп. Ушу 30 жыл, 40 жыл ушу иш тажрыйбасында ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү барып. Мен сизге ошондой суроо берет элем да. Бул менен эле бүтпөйт. Камоолор, кустуруулар буну менен эле бүтпөйт. Дагы толтура уланат. Азыр дагы 1 айлык убакыт бергенбиз. Бардығына өзлөрү баягы коррупционерлер билет. Азыр алып келип өзлөрү добровольно төгүп аткандар дагы бар. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум элем, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзлөрү биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар. Мунун бардыгын биз айдын жыйынтыгы, жарым жылдыктын жыйынтыгы менен бардыгын жарыялайбыз. Анан азырынча ошол баягы элдин ичинде, эл арасында социалдык түйүндөрдө мындай сын пикир айтпай, андан көрөкчө ошол суроолорду берип, биз эмне иш кылып атабыз, ошол суроолорду берип турса жакшы болот эле да. Жасап аткан ишке сынчы көп болот экен да, сынчы. Бирок биз ар бир жасап аткан ишибиз мен жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, же болбосо бир жакындарым кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн жасап атам. Мындан арда жасай берем. Уақыт көрсөтөт, уақыт далилдейт. Биздин туура иш алып баратканыбызды уақыт далилдеп коет. Мен мындан 15 жыл мурун, 8 жыл мурун ушундай жол менен кетели дегенде, жок туура эмес жол деп сындап мага каршы чыгып, керек болсо түрмөгө салгандар бүгүн өкүнүп отурат. Кап, ошол жол туура болбогондо экен да депчи. Анан мисалы мен түшүнүп атам. Райымды чыгарып ийди, анан аны камаш керек эле, кармап туруш керек эле деп. Аны кармап турганда эмне пайда? Міне біз сіздің эсебибизден, мына булардын биздин эсебибизден багып жатабыз да, анычы багып жата беребиз. 3 маал тамак беребиз, башкасын кылабыз, 1 жылдап, 2 жылдап жата берет. Андан көрө миллиарддарды төгүп атпайбы ал, төксүн да. Азыр бул башталышы гана, азыр тергөө иштери жаңыдан башталып атат. Аягына чыгат, аягына чыккыча дагы далай миллиарддар болот дегендей да. Анан ошону туура түшүнүш керек да, эл дагы баягы биздин иштөө стилибиз башкача. Биз эптеп эле барып камап баарын эле деги түрмөнү толтуруп, анан кийин мына биз деп бир атак даңк алалы деген максат жок. Бюджетти толтуралы, мурдакы элдин ырыскысынын баарын кайтарып келели деген максат менен иштеп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге убактыңызды бөлүп, коомчулукта талкууланып жаткан айрым орчундуу окуялар боюнча пикириңизди билдирип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик.